Саламатсыздарбы? Алаказия гүлүнүн дагы көптөгөн түрлөрү бар. Бийик болуп өскөн, ошондой эле жалбырактары дагы чоң болуп, элдерде айтылып келет жалбырактарын пилдин кулагына салыштырып, ошондой пилдин кулагы деп атап келген дагы гүлдөрүбүз бар. Бул гүлүбүз болсо миниатюрный алаказия амазоника сорту. Бул гүлдүн жалбырактары уштуу болуп турат, ошондой эле жалбырагы жылтырап, глянцевый, кочкул жашыл болуп турушат. Алаказия амазоника гүлүбүз дагы жалбырактарына суу чачып турганды жактырат. Ошондой эле бул гүлүбүзгө биз сууну бергенде дагы топурагын абдан кургатып жиберишибиз керек. Ошондой эле суу дагы көп болбош керек. Топурагы бул гүлдүкү абдан жеңил болуш керек, витаминге бай, ошондой эле жарым кычкыл топурактардан дагы буларга кошуп өстүрүп алсак болот. Алаказия гүлүнүн жалбырактары уу экенин билебиз. Ошондуктан бул гүлдөрдү кармап колдонгондо сөзсүз перчатка кийип, же болбосо колдорубузду жакшылап самындап жууп алганды унутпашыбыз керек. Алаказия гүлүн көбөйтүп алуу дагы башка гүлдөрдүкүндөй эле бул гүлдүкү дагы. Бул гүлдүн клубини болот. Ошол клубинен бөлүп көбөйтүп алсак болот, же болбосо жанынан чыккан байлаган жаңы клубиндерин бөлүп, аны дагы топуракка отургузуп, тепличный условия алып көбөйтсөк болот. Же болбосо бир жалбырагын алып туруп, аны 2-3 саат корневинди сууга эзип, ошол сууга 2-3 саат салып коюп, андан кийин тепличный условия кылып отургузуп көбөйтүп алсак болот. Башка гүлдөрдүкүндөй эле бул гүлгө дагы ар кандай оорулар түшөт. Ошол убакта ар кайсы оорусуна карап туруп, бул гүлдөрдү фунгицидтин түрлөрү бар, ар кандай. Ошолор менен инструкциясына карап туруп, колдонуп, бул гүлдөрдү дарылап айыктырып алсак болот. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ден соолукта болуңуздар.